Кыргызстанда өткөн жылы зордуктоо, карактоо жана киши өлтүрүүлөрдүн саны бир топ эле азайды. Бул туурасында башкы прокурор Индира Жолдубаева билдирди. Бүгүн парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинде башкы прокурор өткөн жылга болгон отчетун берди. Анда эл өкүлдөрү козголгон кылмыш иштерине башкы прокуратура тарабынан актап койгон тергөөчүлөргө чара көрүлбөй жаткандыгын сындашып, ооз ачып койгон саясатчыларга кылмыш ишин козгогонду токтотууну талап кылышты. Башкы прокурордун отчетун кабарчыбыз барып угуп келди. Өткөн жылы өлкөнүн башкы көзөмөл органы тарабынан жоопкерчиликке бир гана прокурор тартылган экен. Бүгүн жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинде башкы прокурор Индира Жолдубаева өткөн жылга болгон отчетун берди. Индира Жолдубаеванын маалыматы боюнча өлкөдө кылмыштуулуктун саны азайып жатыптыр. 2015-жылы кылмыш жасагандардын саны 29 000 болсо, былтыр 27 000 болгон экен. Жалпысынан 2016-жылы өлкө боюнча кылмыштардын ачылышы 72,6% түзгөн. Бул 2015-жылдын деңгээлинде. Эл өкүлү Исхак Масалиев эгер башкы прокуратуранын кызматкерлери коррупциялык кылмыштарга шектелсе, алардын ишмердүүлүгү текшерилеби деп кызыгып сурады. Эгерде сиздердин кызматкерлер, прокурорлор, областтын же райондун прокурорлору кандай бир коррупциялык кылмыш менен колго түшүп, күнөөлүү табылса, алардын мурдагы ишмердүүлүк текшерилеби? Все принятые прокурорами решения проверяются проверяются постоянно вышестоящим прокурором, вне зависимости от того, задержан ли он по какому-то коррупционному правонарушению. Мындан тышкары Исхак Масалиев Ош-Баткен-Исфана жолунда 42 жылда жол кырсыктарынан 19 адам каза болгондугун, ал жерди долбоорлоо иши кандай жүргүзүлгөндүгүн көзөмөлдүккө алууну Индира Жолдубаевадан суранды. Мы прошлую пятницу на фракции обсуждали этот вопрос. Больше склоняемся к мысли, что при проектировании этих участков дороги были допущены нарушения технического характера, которые приводят к тому, что аварии участились. Парламентарийлер ооз ачып койгон депутаттарга дагы кылмыш ишин козгогонду токтотууну талап кылышты. Эл өкүлү Алмамбет Шыкмаматов, Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаев, Максим Бакиевдин мүлкүн иликтеген депутаттык комиссиянын алдын ала жыйынтыктарын айткандан кийин ага карата кылмыш иши козголгон деп билдирди. Приостановленное уголовное дело возобновляется и передается в ГКМБ после того, как он возглавляет депутатскую комиссию по нашумевшему резонансному делу по депутатскому расследованию имущества Максима Бакиева. Ооз ачып койгон саясатчыларга ушуну көрсөтүп атып беспредел ушундан болгондо. Эми биз токтотпойлубу? Есть же другие рычаги, есть пресса, есть вот депутаты большинство. То это уголовное дело было передано еще в январе этого года. Ал эми депутат Тынчтык Шайназаров Жалал Абад шаардык мэриясы жаза аткаруу мамлекеттик кызматына тиешелүү болгон 1 гектар жер участкасын мыйзамсыз саткандыгы боюнча башкы прокуратура кандай иштерди жүргүзүп жаткандыгын сурады. О незаконной продаже 1 гектара земли мэрией города Джалабад на территории города Джалабад, принадлежащей государственной службе исполнения наказания 1 гектара земли. Решение судов всех инстанций, в том числе Верховного суда, есть о незаконности продажи этой земли и возврате собственнику. Есть ли у вас информация о даче правовой оценки действиям виновных должностных лиц? Дело было возбуждено по этому факту и ждали решения судов по гражданским искам. Сейчас будет решаться вопрос о возобновлении следствия в ГКНБ. Айрым эл өкүлдөрү башкы прокуратурага ошондой эле отчет бергени келген өкмөткө жана башкаларына отчету канааттандырарлык эмес деген баа берилсе, ал кызматынан алынабы, андан ары эмне болот деп кызыгышты. Бир дагы жолу башкы прокуратура иштеп жаткан премьер-министрлерге, министрликтердин жетекчилерине тигилже бул мыйзамды аткарбай койгондугу үчүн кылмыш ишин козгогон эмес деп сындашты. Ал эми башкы прокурордун отчету канааттандырарлык же канааттандырарлык эмес экендиги парламенттин жалпы жыйынында маалым болот. Изат Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.